Салам достор, биз Убадакор рубрикабызды улантабыз. Бул жолу биздин арген республика ата журтты талдайт. 6 жыл мурда алардын берген убадаларын көрүп алып, мен уялып кеттим. Эмесе чогуу көп болсо, канчасы аткарылды, канчасы аткарылбай унутта калды. Салам. 2015 жылкы парламенттик шайлоодо Өмүрбек Бабановдун республикасы менен Камчыбек Ташиевдин ата журту биригип, партия түзүп, кардиналдуу реформа жасаарын билдирип чыгышкан. Бирок бул бирикменин өмүрү узак болбоорунан күмөн санагандар ошондой эле көп болчу. Күтүлгөндөй эле азыр парламентте гана республика ата журт фракциясы бар. Партия ыдырап, кайра өз-өзүнчө бөлүнүшкөн. Шайлоого аз калганда Өнүгүү Прогресс партиясынын талапкерин уруп койду деп айыпталып, Ташиев тизмеден чыгарылган. Ал парламенттин сыртында калган соң эч бир кызматка иштебей, анда-санда гана коомчулук көзүнө чалдыгып жатты. Бир ирет талдын шагы менен өрт өчүрүп жүргөнүн көргөнбүз. Октябрь окуяларында досу Садыр Жапаровду түрмөдөн чыгарып, бийликтин башына алып келди да, өзү коопсуздук кызматын башкарып калды. Бабановду өзүңөр деле билесиңер. Саясаттан кеткенинен кайтканы бат. 2017 жылы ага кылмыш иштери козголуп, натыйжада саясатты желкемдин чуңкуру көрсүн деп калды эле. Октябрь окуяларында аянтта пайда болуп, Садыр Жапаровго каршы топко кошулду да, премьер-министрликке умтулду. Жетпей калган соң, кайра Садыр Жапаровдун колун кармады. Март айында бюджетке өз ыктыяры менен 100 миллион сом төккөнү кабарланып, Жээнбековдун тушунда козголгон кылмыш иштерин жаптырып алды. Байгылык менен жушу керек да силерге, туурабы? Бай болгулачы силер, бай болгулачы. Силер бай болсоңор, бардык болот. Ээлери жөнүндө эки ооз кепти уктуңуз. Эми партия эмне убада берди эле? Аткардыбы, жокпу, кенен чечмелейли. Жогорку кеңештин 6-чакырылышында республика ата журттун 28 депутаты бар. Мандаттардын саны боюнча экинчи орунда. Алардын дээрлик баары азыр башка партияларга чачырап кеткен. Ушунун өзү эле партия убактылуу гана союз болгонун, эч кандай алысты мейлеген стратегиялык бирикме болбогонун далилдейт. Азыр көчмөн депутаттардын ызычууга, мыйзамсыздыкка атарлашкандарын белгилейбиз. Азыркы спикерден баштасак, Жапаров менен Ташиевке түрмөдө тагдырлаш болгону Талант Мамытовдун жылдызын жандырды. Октябрь окуяларынын шарданында спикерликке кошо президенттин милдетин аткаруучу болуп турду. Азыр ал парламенттин төрагасы. Көпчүлүк Мамытовду Матраимовдун адвокаты деп таанышат. Анткени ал жетектеген атайын депутаттык комиссия Матраимовду актап чыгышкан. Кийин журналисттер Мамытов Матраимов достугу, туугандарын бири-бирине кызматка орноштуруу менен бекемдетилгенин далилдеп чыгышкан. Бул жигит Райымбек Матраимовдун аялы Тургунова Уулкансуу Айманованын бир тууган иниси. Демек, Матраимовдун кайнысы Мамытовдун жанында болуп, кеп кеңештерин берип турган. Муну жогорку кеңештин расмий документи справочник далилдеп турат. Матраимов демекчи, анын октябрдагы парламенттик шайлоого алып чыккан Мекеним Кыргызстан партиясына республика ата журтчулардын бир тобу көчүп эле киришти. Дароо көзгө Алиярбек Абжалиев урлан. УКМК бул депутатты мыйзамсыз байган деп эсептейт. Расмий маалымат боюнча, ал кеминде 20 элиталык батирдин, көптөгөн жер тилкелердин, Туркияда жана Бириккен Араб Эмираттарында кыймылсыз мүлктүн ээси экен. Бул маалымат тарагандан кийин Абжалиев өлкөдөн качып кеткен. Азыр кайда экени белгисиз. Мыйзамсыз байган деп ага быйыл айып тагылып атат. Ага чейин билинген эмес. Албетте кудасы президент болуп турса, кайдан билинмек? Ушул эле партиядан дагы бир жаш депутат Марлем Маматалиев да Райымдын партиясынын этегин кармаган. Октябрь окуяларынан кийин ал партия кантип добуштарды сатып алганын айтып чыгып, өз абийирлерин өзү төккөн. Агитаторлор боюнча, агитаторлорду мына мен жүргөн партияда эбегейсиз, чексиз агитаторлорду алдык дагы, аларды оформить эле, алар аркылуу айлык катары кылып койдук да. Мындайча айтканда, даже пара берүүнү мыйзамдаштырып койгон да. Ал эми шаардык кеңешке шайлоодо Ынтымак партиясын сүрөп чыкты. Бизге жеткен маалыматтар боюнча, бул партияны Маматалиев парламентке таптап жатканы айтылууда. Атасы кадр кызматын башкарып, апасы парламентте иштеп жатса, кантип мындай кылууга болбосун? Ата баркы менен саясатка келген Бактыбек Сыдыков да республика ата журттан убагында Мекеним Кыргызстанга секирген. Ошол жана башка партиялардын айынан шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылгандан соң жаңы бийликтин тилин да тапты. Өзү 2007-2010 жылдары жетектеген Манас аэропортуна кайрадан барды.
Бирок коомчулук, аэропорт кызматкерлери аны кабыл албай, ызы учуу чыгып, бийликтин күчү менен отуруп калган. Кантсе да узак отурбады. Февралда кызматтан алынды. Анын аэропорттогу жетектөөсүнө каршылардын жүйөсү негиздүү. Себеби Сыдыковдун үй бүлөсүнүн Акка компанияларынын тобу Манас аэропортун авиакеросин, тамак аш менен камсыздап турган. Бул учурда Бактыбек Сыдыков Манасты жетектеп тургандыктан кызыкчылыктар кагылышы болгонун Азаттык иликтеп чыккан. Сыдыковдун уулу Алымбек Бактыбеков Бишкек шаар кеңешине депутат болгонун эске алганда, бул кландын 3-чү мууну бийликке келатканын биле аласыз. Аида Исмаилова коронавирус күчөп турган өткөн жылы вице-премьер-министр болгон. Коомдук ишмерлер жана ыктыярчылар аны мамлекеттик структураларды коронавирус эпидемиясына даярдаган эмес, бөлүнгөн каражаттар туура колдонулган эмес деп айыпташкан. Андан тышкары эпидемиянын биринчи толкуну күчөп жатканда Исмаилова ишин таштап Биримдик партиясы менен шайлоого кетип калган. Бул жылдын январь айында Исмаилова эпидемия учурунда кетирилген каталарды иликтеп жаткан Фимполго суракка чакырылган. Булардан тышкары Тариел Жоробеков, Жыргалбек Турускулов да мекенимге кошулуп кеткен. Ал эми Табылды Тиллаев менен Бактыбек Райымкулов жон гана кошулбастан өзү коррупционермин деп күнөөсүн мойнуна алган Райымбек Матраимовду аппак деп митингдерде жүрүшөт. Бийлик киминде болсо ошонун колтугуна кире качкандар булар эле эмес. Республика ата журт менен парламентке келгендердин 9-у өткөндө Биримдик менен шайлоого барышкан. Акылбек Жамангулов, Айбек Алтынбеков, Пархат Тулендыбаев, Махабат Мавлянова, Сагындык Келдибаев, Аида Исмаилова, Динара Исаева, Нурбек Тотонов жана Абдылбек Дүйшалиев. Бул партия кантип жогорку кеңешке кирген? Буга жөнөкөй эле жооп бар. Биринчиден, албетте, акчалуу партия. Экинчиден, республика ата журт бирикмеси башкалардан калбай вагон убадаларды таратып, Кыргызстанды өнүктүрөм, жыргатам деп элдин ишенимине кирген. 6-жыл депутат болуп отурушат. Программасы ишке ашып турбу? Текшерейин деп расмий сайтты издеп баштадык. Таппадык. Үгүт үчүн түзүлгөн сайт бүт маалымат менен кошо жок болуп кеткен көрүнүш буларга дагы мүнөздүү экен. Бирок интернет эч нерсени унуттурбайт. Сайттын копиясы веб-архивде сакталып калат эмеспи? Казып чыктык. Андагы программасында Конституцияга тийиштүү 4 блок жана ар кандай программаларга арналган 15 пункт бар экен. Биринчи эле Конституцияга токтололу. Республика ата журт Кыргызстанда кош система болбойт. Эл же президенттик, же парламенттик башкарууну тандашы керек дептир. Бирок 2016-жылы Атамбаев Конституцияны өзгөртүп кош системаны калтырып жатканда, бул партиянын мүчөлөрү каршы чыккан эмес. Бул жөнүндө Али Тактакуновдун «Хоп позиция депутаттар» деген иликтөөсүн көрүүгө сунуштайм. Кыскасы, республика жана ата журтчулар тескерисинче өзүнүн засын аябай Атамбаевдин Конституциясын колдоп беришкен. Бул партиянын мүчөлөрү прокуратура жоюлат деп да убада бериштир. Бирок ал ишке ашкан эмес. Азыркы башкы прокурор Курманкул Зулушев так ушул партиянын депутаты болчу. Бул партиядагы кумтөр маселесин көтөрүп чыгыптыр. Бабанов кумтөрдө Кыргызстандын үлүшү 51%га чейин жетиш керек, же бул кеңдин улутташтыруусун талап кылабыз деп айтышкан. 3 айдын ичинде же 51%ын Кыргызстанга өткүзүп бересиң, же болбосо биз аны улутташтырышыбыз керек элем. Кумтөр эч кандай улутташкан жок. ЦНТРдагы Кыргызстандын үлүшү 27%га түшүп кеткен. Дагы бир ишке ашпай калган убада кош жарандуулук. Өмүрбек Бабанов да, Камчыбек Ташиев да чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештерибизди колдоо үчүн көптөгөн чаралар көрүлөт деп айтышкан. Анын ичинде кош жарандуулук. Биз алардын кыргыз жарандыгын колдоп беребиз, кош жарандыкты киргизебиз. Жана Россияда төрөлгөн балдарына да кош жарандык беребиз. Биз кош граждандуулукту киргизебиз. Россияга барып, Казакстанга барып иштеген балдар кыздарыбыз кайра Кыргызстанга кайтып келгенден кийин бул жерде сөзсүз түрдө кайрадан Кыргызстандын граждандуулугу сакталып калыш керек. Нарындык мекендештер, эсиңердеби Бабанов Нарынды эң бай область кылам деп айткан. Акчаңар капчыгыңарга батпай калса керек. Нарын обласы, мен ойлойм, эң биринчи областтардын катарына чыгат. Эң бай областтарга айланат. Улуттук эсеп комитетинин маалыматы боюнча 2020-жылы Нарын областындагы орточо айлык 18 000 сомдун тегерегинде. Себеп дегенде ушу темир жол аркылуу, Кудай урса, бардыгыңарга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт элим. Тилекке каршы темир жолу салынган жок. 6 жыл ичинде бул тема жогорку кеңеште да, эл аралык сүйлөшүүлөрдө да жаңырып жатты.
бирок проект дагы эле ордунан жылган жок. Ар бир ишке ашпай калган убаданы талдай берсек, убакыт жетишпей калат окшойт. Ошондуктан калгандарын үстүртөн айта кетели. Педофилдерге өлүм жазасы. Ош дүйнөлүк маданий борбор болот. Энергосистемада ортомчу компаниялар жоголот. Мэрди шаар тургундары шайлайт. Жана башкалар. Мага эң жакканы бул. Коррупция 10 эсе азаят. Тескерисинче, акыркы жылдары өсүп бара жаткандай. Убадаларды сактап, текшерип турган Политмер KG сайтынын статистикасына алайык, республика ата журттун мүчөлөрү жалпысынан 67 убада беришкен. Канчасы аткарылып тур дебейсизби? Болгону гана 24-ө. Аткарылганынан электроэнергиясына тарифтер көтөрүлбөптүр. Ипотеканын шарттары жөнөкөйлөштүрүлүптүр. Жана башка. Баса, коопсуз шаар проекти ишке кириптир. Бирок аты коопсуз шаар болгону менен камераларды каратып коюп, кырчындай кызды урдап барып өлтүрүп коюшту. 43 убадасы ишке ашпай кала берген. Программабызды 100%га ишке ашырабыз. Дагы бир жолу парламентке өтүп кетишсе, программасын ишке ашыра алабы? Мен эч качан куруу убада берген эмесмин. Дагы бир шанска татыктуу. Албетте шайлоочу бул сиздин колуңузда. Шайлоодо добуш берердин астында депутаттардын ишмердүүлүгүн жакшылап анализдеңиз. Көп саясатчылар айта берет, ал оюнан кайта берет. Ишенердин алдында ушул видеону дагы бир ирет көрүп коюңуз. Ал үчүн бул каналга жазылыңыз. Дагы далай саясатчылардын аткарылбай калган убадаларын таап чыгабыз. Ким эмне деп убада берген эсиңерде болсо, комментарийге жаза кетиңиз. Лайк басыңыз, бөлүшүңүз, биз менен болуңуз.